Саламатсыңарбы кымбаттуу достор. Бүгүн социалдык долбоордун максатын аныктоо тууралуу кеп кылабыз. Максатты аныктоонун эки ыкмасы бар. Биринчиси, коомдун көйгөйлүү маселесин чечүү аракетин кылганда сиздер аны оодарып, көйгөйдү чечүүнү максатка айлантып аласыздар. Көйгөйдү аныктоо тууралуу мурунку видео тасма бар. Ал эми экинчи ыкмасы максатты кыялдан жаратуу. Кыялдануудан калыптанган максат деген эмне? Коомдун же жергиликтүү адамдардын турмушунун кайсы бир өңүтүн кыял катары кабыл алып, жакшы келечектин сүрөтү катары элестетүү. Мындай учурда максатты ушундай өзгөргөн жагдай катары кабыл алуу керек. Экинчи ыкма бир топ эле оор. Анткени сиздин долбоор менен биринчи ирет таанышып жаткан адамдар ошол келечектин сүрөтүн так элестетип, ага умтулууну каалашы керек. Ал эми көйгөйдү чечүү көбүрөөк түшүнүктүү жана аны чечүүгө көбүрөөк кишилер акыры аны чечүүнү каалашы мүмкүн. Бирок кандай гана болбосун, бул эки ыкма тең колдонулууга укуктуу. Сиз өз максатыңызды аныктаганда так болуу өтө маанилүү. Көп учурда долбоорлорун жазып жаткан кишилер бир маанилүү нерсени унутуп калышат. Долбоор менен биринчи жолу таанышып жаткан адамдардын көзү ачык эмес. Алар долбоорду жазгандар кандай максатты камтыганын ийне жибине чейин түшүнө алышпайт. Башкача айтканда, мисалы жалпы сөздөр менен жаштар үчүн бир иш-чара өткөрөлү дедик эле деп жазганда, түшүнүксүз. Иш-чара эмнеге керек? Ал эмнени өзгөртөт? Кандай жаштар үчүн? Кайсыл жерде өткөрүлөт? Жана негизи бул нерсенин баарынын эмне кереги бар? Ошондуктан өз максатыңызды жазып жатканда болушунча так болуу кажет. Демек, максатты жазуунун тактыгын текшерүүнүн түрдүү ыкмалары бар. Алардын бири смарт ченемдери. Толук айтып берүүнүн кажети жок болсо керек. Смарт ченемдер, эгерде кимде ким билбесе, өзүнө төмөнкүлөрдү камтыйт: тактык, ченемдүүлүк, реалдуулук. Толугураак бул видеонун астында жазып берем. Бирок, менин оюмча, эгерде социалдык долбоорлордо биринчи кадамдарды жасап жатсаңыз, анда эң мыктысы жок дегенде негизги 3 суроого жооп берүү. Билесиңерби? Долбоорлорду жазып келген тажрыйбалуу адамдар топторда көп учурда ушуну унутуп коюшат. Жок дегенде 3 негизги суроого жооп берүү. Биринчиси, сиз эмне кылгыңыз келет? Эмнеге жеткиңиз келет? Так болуу тийиш. Экинчи суроо, ким? Долбоор кимдерге багытталган? Кандай адамдардын жашоосун өзгөртөт? Адамдар жок, долбоор болбойт. Ал сөзсүз элдин жашоосун өзгөртүүгө, жакшыртууга багытталган болушу керек. Жана кандай адамдар экенин так жазуу зарыл. Балдар, улуулар, аялдар, курагы жана жынысы эгерде керек болсо. Ушул нерселердин баары максатта көрсөтүлүшү керек. Жана үчүнчүсү, кайсыл жерде? Кайсыл аймакта экенин сөзсүз көрсөтүү кажет. Аймакты так көрсөткөн учурда ал жерде жашаган же мурда жашап кеткен адамдар сиздин долбоорду ишке ашырууга катышууну каалашы мүмкүн. Бул өтө маанилүү. Анан дагы кишилер кайсыл жерде ишке ашырылаарын так билиши керек. Жана эгерде сиздин долбоор кайсыл бир учурга байланышкан болсо, жыл мезгилине, белгилүү жылдыкка же башка качан экенин да көрсөтүү жакшы болот. Бирок негизги 3 суроо: эмне, ким жана кайсыл жерде? Максатты сыпаттоодо көрсөтүлүүсү сөзсүз керек. Мындан кийин биз милдеттер, иш тартиби жана бюджет тууралуу кеп кылабыз. Ал эми азырынча максатты аныктоо ишиңерге ийгилик каалайм. Кайрадан көрүшкөнчө жакшы тургула.